Менин атым ана ушул Балык шаарында төрөлүп өсүп чоңойгом. Чыңгыз Айтматов мектебинде окугам 9-класска чейин. 9-класс бүтүп шаардан кесиптик лицейге тапшыргам, 20-лицей. Ошол кесип чиретүүч, орусчасы электрогазосварщик, электромонтажник. Ошо кесибим боюнча иштеп жүрдүм. Кыргызстанда иштедим, Россияда иштедим. Анан баягы бир ой туулду, долбоор жазганга чейин бир ойлор бар болчу негизи. Анан бир тааныш байке айтып калды, ушундай долбоор бар эле. Ойлоруң болсо айтып көр. Баягы Кудайдан болуп ниетим кабыл болгон окшойт. Ошо өзүм билген нерселеримди бир жаштарга үйрөтсөмбү деген ой бар болчу да. Анан экинчи оюм ушу өзүм кесибим менен кетейинчи дедим. Чиретүүчү, сварка. Баягы лицейге келип, Балысыда Таштанбек Ибраев атындагы лицейге келип, жумушка орношуп калдым. Орношконыма бир аз болду. Ама ошо бир аз болсо да, ошо бир аз убакыттын ичинде балдар менен иштешкен себептүү ошо балдардын оюн толук түшүнбөсөм да, бир жартылай түшүндүм да. Ама азыркы жаштар көбүн эсе окууну бүткөндөн кийин кылмыштуулукка барып калат. Жумушсуздуктан, боштуктан, баңгизатка берилип атат. Башка өлкөгө барып кызмат кылып атат, аяктан кыйналып, аяктан карызга батып. Ошонун баарын анализдеп чыгып, орусча айтканда, өзүм ошо окуткан балдарыма ишкана ачып берүү ой болду. Ошол оюмду жазып, анан ишке ашып кетти. Мугалим болгон кызыктуу экен. Билбейм, мага жакты да, кызыктуу балдар менен иштеш. Анан мугалим болгондо жеке эле сабак бербестен, бул жашоого дагы үйрөтүп, чогуу баягы булардын энергиясын пайдаланып, имарат лицейдики. Имарат лицейдики. Бул класска менин окуучуларым келет, үйрөнөт, колдорун көндүрөт, таанышат, сваркалар менен таанышат, кандай иштеш керек. Анан бул цехке сиздер ачып берген, сиздер берген, жардам берген, кол кабыш кылган шаймандар менен булар акча табышат, өз үй бүлөлөрүн багышат, жардам беришет. Тегеректеген баягы жетимдери бар, жесирлери бар, демеси бузулса барып жасап беришет. Ошо балдар эмоцияга азыр ушул тапта массаж жасаган стол жасап атышат. Адам жатып, кушетка деп коет экен орусча. Бирөө заказ берди. Анан тиге жаткан жерин өзүлөрү жасап беришет, темирлерин жасап. Балдардын ички сезими кубанычта, аябай жаңы нерсе. Негизи бул шаймандар келгенге чейин бир дрель, бир болгарка, бир сварка менен иштеп атат. Азыр ошо өзүм дагы ошо сүйүнүп кубанычым койнума батпайдыбы. Булар дагы балдарыбыз дагы. Азыр ушул тапта кезекте турган КамАЗ заказыбыз бар. Бүгүн эмес, эртең келет, КамАЗ келип көмүр ташып иштейт экен. Эмен жасап берилет, борттордун сынып атат. Ушул аппараттар менен жасайбыз. Результат жок эмес, бар да. Шаймандар келди мына. Шаймандар келди, ушул шаймандар көзүбүз жетип турат, бир канча пайыз, 65-70% астыга жакшы кетет да буюрса. Дагы пландар көбөйүү. Азыр мына 2 балам иштеп атат. 3 негизи. Бирөө азыр эмен кичине ооруп калдым дейт. Агай уруксат деп эметип кетти, суранып кетти. Негизи 3 бала иштейт. Мен өзүм группамда 20 бала, 25 бала болот да. Анан ал группамдагы окууну бүткөндөн кийин баягы бүтүрүп эки жака кеттирбей алып калганга аракет кылыш керек болот да. Жумуш ордун түзүп берип, өз мамлекетте калып, өзүбүздөн производство кылып, чоң станоктор, мисалы короо мына бизге лицей жардам берет. Иштейбиз десеңер, услуга кылабыз десеңер, элге кызмат кылабыз. Ошону менен биргеликте өзүбүз дагы баягы жардам беребиз деген лицейда директор жакшы бизде. Мен бүгүнкү жаштарга кааларым, насаатым, эртең менен туруп, эрте ата-энесине кызмат, өзүнүн ден соолугуна кам көрүү, түшкө чейин илим алуу, билим алуу, түштөн кийин элге кызмат кылуу.